Азгансыз согуш деген теманы уланта берсек, ошентип 1947 жылы башталган СССР менен АКШнын ортосундагы тирешүү кансыз согуш 1991-жылы СССРдин кулашы менен бүттү деп эсептесек, ал 45 жылга созулган. 45 жылга созулган. Бул жылдардын аралыгында дүйнөдө көптөгөн жерде регионалдык, локалдык конфликттер пайда болуп, көптөгөн тескери адамдардын кырылып жоюлуусуна, мамлекеттердин ортосундагы жаңы согуштардын башталышына алып келген да. Мына ушундай кырдаалда дүйнө кансыз согуштун мезгилинде дүйнө эки бөлүккө бөлүнүп калды да, эки системага бөлүнүп калды. Капиталисттик дүйнө жана социалисттик болуп, социалисттик багыттагы өнүккөн мамлекеттер СССРдин жетегинде калды дагы. Ошол кансыз согуштун мезгилинде дүйнөдө Советтер Союзунун жетегинде келген 15 өлкөдө социалисттик система орноп, мына 15 өлкө социалисттик өнүгүү жолуна түшкөн өлкөлөр да. Ал эми капиталисттик мамлекеттер болсо АКШ башында турган Батыш Европа өлкөлөрү, андан бирок дүйнөнүн көптөгөн мамлекеттери ушул АКШнын түздөн түз жетегинде болушуп, алар капиталисттик өнүгүү жолуна түшүп, мына эки системанын ортосунда 45 жыл аралыгында баардык тармак боюнча тирешүү пайда болуудагы жыйынтыгында, бул кансыз согуштун жыйынтыгында милитаризм күч алып, жарыша куралдануу эң бир жогорку чекке жетип, ошонун негизинде жанагы куралдардын жаңы түрлөрү пайда болгондо, ушундай атаандашуунун негизинде суутек атом бомбасы, межконтинентальный жана ракеталар дейт, континентал аралык, алыс аралык учуучу ракеталар, атомдук суу алдында жүрчү кайыктар, мына ушул атаандашуунун негизинде эки зор чоң өлкөнүн атасынын негизинде ушундай дүйнөдө болуп көргөндөй жарыша куралданып өстү да. Андан тышкары бул кансыз согуш жеке эле согуш тармагында болсо адамдардын ички жашоосуна дагы өзүнүн чоң таасирин тийгизе баштаганда, ушул атаандашуунун натыйжасында СССР менен АКШда дагы жаңы согуштук өнөр жай комплекстери жылдан жылга жаңырып, баардык акчанын баары ассигнование жанагы баардыгы ушул жаңы курал жарактарды чыгарууга кетип жатты да. Ушундай кырдаалда жана жогоруда айтып кеткен дүйнөнүн ошол көп жерлеринде локалдык конфликттер чыкты. Андан тышкары капиталисттик мамлекет АКШ жетегинде турган көптөгөн эл аралык уюмдар түзүлдү. Мисалы НАТО, өткөндө жазып кеттик. НАТО бул ошол капиталисттик мамлекеттердин лаңгирче чечилет. Түндүк Атлантика согуштук блогу. Түндүк Атлантика бул 1949-жылы түзүлгөн. Азыркы бул союз, жөнүндө айтсак, бул союз азыркы күндө дагы жашоосун улантып атат. Штаб-квартирасы Брюссель шаарында жайгашкан. Андан тышкары бул согуштук уюм болгон, батыш мамлекеттери тарабынан түзүлгөн. Ал эми 1957-жылы капиталисттик мамлекеттер тарабынан Европалык экономикалык союз деген уюм түзүлгөн дагы. Бул уюм дагы мына азыркы убакка чейин жашап, керек болсо бул уюмдун негизинде азыр Европа мамлекеттери ушул уюмга биригишип, мына 2000-жылдан баштап бирдиктүү бир финансылык зона, евронун зонасында жашап өнүгүп жатышат да. Ал эми советтик социалисттик мамлекеттер тарабынан дагы уюмдар түзүлүп, аларга бир экөөнө токтолуп кетели. Мисалы, СЕФ деген болгон. Совет экономическое взаимодействие, өзара жардамдашуу уюму 1952-жылы түзүлгөн дагы. Бул болсо экономикалык жакты камтыган уюм болгон дагы. Ал эми өткөндө айтып кеттим, ОВД. Бул 1949-жылы түзүлгөн. Бул социалисттик мамлекеттердин организация Варшавского договору дейт, баягы согуштук жактан бири-бирине жардамдашуу уюмдары болгон да. Бул эки уюм тең советтик система, социалисттик система жоюлгандан кийин бул система дагы жоюлду. Бул уюмдар азыр жок. Андан тышкары кансыз согуштун убагында дүйнөдө айтып кеттик, көпчүлүк жерлеринде локалдык, регионалдык согуштар жөн чыгып пайда болду. Бул согуштар эмненин кесепетинен пайда болду? Бул согуштар жанагы АКШ менен
СССРдин ортосундагы тирешүүсүнүн ортосунда пайда болду. Баягы кыргызда макал бар, эки чымын кармашса ортосунда бейгүнөө чымын өлөт дегендей, дүйнөнүн көп жерлеринде ушундай локалдык согуштар чыкты. Ошол локалдык согуштарга кыскача токтололу. Мисалы 1953 жылдары бирдиктүү бир Корея жарым аралындагы Корея мамлекети, мына жанагындай экидөө кармаса ортосунда чымын өлөт дегендей, экиге бөлүнүп калды да. Ушул Кореяда граждандык согуш башталды дагы, жыйынтыгында 1953 жылы Корея мамлекети экиге бөлүнүп калды. Түндүк Корея. Азыркы убакта да мына азыркы убакка чейин бул мамлекет экөө бириге албай, экөөлүк бир эле Корея эле, бир эле улут, бир эле дин, бир эле салт. Мына көрдүңөрбү, ушундай саясий системанын негизинде эки бөлүнүп калды да. Түндүк Корея, КНДР, борбору Пхеньян шаары болуп, азыр дагы мына бар. Анан түштүгү болсо Түштүк Корея, Южная Корея деп, Корея, Сеул шаары. Башкача айтканда Түндүк Корея ошол убакта Советтер Союзу, Кытай, социалисттик баягы лагердеги мамлекеттер жардам беришти дагы. Ал эми Түштүк Кореяга Америка башында турган батыш мамлекеттер жардам берип, мына ошол граждандык согуштун натыйжасында эки саясий системасынын ортосундагы тирешүүнүн атаандашуунун натыйжасында бирдиктүү Корея эле экиге бөлүнүп, эки мамлекет түзүлүп калды да. Андан тышкары Корея согушунан тышкары мына жакынкы чыгыштагы абал дагы өтө курчуп кетти ошол убакта. Жакынкы чыгыш, Ближний Восток дейт орусча, жакынкы чыгыш. Бул кандай маселе болгон бул жерде? 1947 жылы Бириккен Улуттар Уюму Палестина жерин, билесиңер, бул Палестина жеринде байыртадан арабтар менен еврейлер жашап келген. Араб анан еврейлер жашап келген да. Ушул Палестина жерин еврейлердин Израиль мамлекетине жана арабтардын Палестина мамлекетине бөлүү боюнча чечим кабыл алган, резолюция кабыл алган. Арабтардын Палестина мамлекети кылып бир жерди экиге бөлүү боюнча ООНдун резолюциясы чыкканда, мына ушундан баштап, ушул 47 жылдан баштап бул Палестина жеринде согуштук тирешүүлөр башталат. Себеби бул ООНдун резолюциясы толугу менен ишке ашкан эмес дагы, бул жерде жалгыз гана еврейлердин Израиль мамлекети түзүлүп калган. Израиль гана мамлекет, бир эле мамлекет түзүлүп калат дагы. Бул арабтардын кыжырдануусун пайда кылгандагы арабтар, анын ичинде 7 араб өлкөсү ошол 1947 жылы Израилге каршы согуш башталат дагы. 1948 жылы биринчи Араб-Израиль согушу башталат. Бул согуш 1949 жылы Бириккен Улуттар Уюмунун ортомчулугу менен тынчтык жарыяланат дагы, жанагы резолюция толугу менен аткарылбай, Израиль гана мамлекети түзүлүп калат. Мына бул жердеги конфликт да ушундай эки чоң системанын ортосундагы тирешүүдөн улам пайда болгон. Андан кийинки дагы бир конфликт Индо-Пакистан конфликти. Индо-Пакистан конфликтиси. Бул дагы локалдык болуп турат. 1947 жылы Британ парламенти, Великая Британия Индиядан баш тартат дагы, Индияга өзүнүн көз каранды эместигин берет. Мына ушул жерде дагы баягы британдыктар жөн кетпестен жергиликтүү элдин ортосуна от жагып кетет да. Башкача айтканда, Индия мурун бүтүн бир мамлекет катары сакталып келген. Түндүгүндө болсо, конфессиялык жактан караганда түндүгүндө мусулмандар жашаган, ал эми түштүгүндө индуизм динин, буддизм динин туткандар, индустар жашаганда, мына ушундан пайдаланышат дагы. Британдар 1947 жылы Индияга независимдик бергенден кийин, эркиндигин бергенден кийин, Индияны эки мамлекетке бөлүү чыгарылат дагы. Индия жана Пакистан болуп эки мамлекетке бөлүнүп калат. Мына ушундан баштап индустар менен Индия мамлекети менен Пакистандын ортосундагы чейин, даже керек болсо азыркы убакка чейин дагы
локалдык конфликттер токтой келет. Бул дагы сөзсүз түрдө жанагы эки мамлекеттин ортосундагы кансыз согуштун калтырган тактары да бул дагы.